Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ислам дининде мусулмандарга пайдалуу көптөгөн адеп иштери, адеп сөздөр бар. Ошол адеп амалдарынын бирөөсү ошо уйкуга байланыштуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген көптөгөн адептер бар. Ошол адептерге байланыштуу бир хадисте камтылган кээ бир адептер жөнүндө иншалла сабагыбызды өткөрөбүз. Айрыкча ошо уйкуга байланыштуу адептердин ичинен уйкуга же болбосо жатаар алдында мусулман баласы айта турган дуа зикирлер аябай эле көп. Ошолордун бири Бухари, Муслим жана андан башка хадис булактарында келген Аль-Бара ибн Азиб деген сахаба риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айтып атат. Ошол сахабага осуят кылып, эгерде жатам деп жатууга камданып төшөгөнгө келсең, анда намазга даарат алгандай даарат ал деп айтып атат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Биринчи адеби болуп атат. Андан кийин оң капталың менен жат. Бул экинчи адеп. Адам баласы уйку башталганда оң капталына жатуунда иншалла азыр кыскачараак кылып, кенен кылып айтып кетебиз. Үчүнчүсү ошол адам баласы даарат алып оң капталына жаткандан кийин анан төмөнкү дуаны айтуу, бул дагы сүннөттөрдөн. Ал кандайча дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул хадисте Бара ибн Азиб деген сахаба үйрөтүп атат да. Төшөккө жаткандан кийин мындай деп айтасың: Аллахумма асламту важхи илейк ва фаввадту амри илейк ва алжату захри илейк рагбатан ва рахбатан илейк ла малжа ва ла манжа минка илля илейк аманту би китабиллади анзалт ва набийика аллази арсалт деген дуа. Ушуну айтып туруп пайгамбар деп айтты: эгерде ушул дуаны айтып, ошол түнү өтүп кете турган болсоң, анда сен фитранын үстүндө өтөсүң. Фитранын үстүндө дегени ошо таза исламдын, тавхиддин үстүндө өтүп кетесиң деген дуа. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, жана ушул дуаны ошо сөзүңдүн эң акыркысы кыл деп айтты. Андан кийин ошо Аль-Бара ибн Азиб деген сахаба айтып атат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан ошону уккандан кийин жанагы дуаны кайталап айттым дейт. Кайталап айтып, ана акыркы жагында пайгамбар саллаллаху айтты да: Аманту би китабиллади анзалт ва набийикаллади арсалт деген. Ошо наби деген сөзүндө ва расуликаллади арсалт деп алмаштырдым дейт. Анткени араб тилинде пайгамбар деген сөздү наби жана расул деп колдонулат да. Ушундай айтылат. Бир экөөнүн айырмачылыгы бар. Жалпы жөнүндө пайгамбар дегени билдирет. Анан ошо наби деген сөзүнө расул деген сөздү алмаштырсаң, пайгамбар жок, андай эмес. Мен сага кандай айттым, ошо наби деп айттым, ошондо айт деп пайгамбар саллаллаху алейхи Бара ибн Азиб үйрөтөт да. Мына бул хадисте ошо жатарга, уктоого байланыштуу 3 негизги адеп камтылып атат. Ан-Навави рахимахулла айткандай, мына бул хадисте 3 сүннөт бар, уйкуга байланыштуу сүннөт адептер бар дейт. Мына биринчиси билгенде даарат алып жатыш керек. Анткени даарат алып жатуу сооптуу иш. Адам баласы сергек болот. Анан ошо Навави рахимахулла айткандай, шайтандардын ар кандай таасир берүүсүнөн, васвасасынан, жаман түштөрдүн киришинен сак болот дейт да, даарат алып жаткан. Кадимкидей намазга даарат алгандай кылып, даарат алып жатыш керек. Ушул сүннөттү адам баласы баягы колунан келишинче аткарып таштабаганга аракет кылыш керек. Кээде адам баласы баягы үй бүлөсү менен кошулуу болуп калган учурда дагы гусул алыш керек болуп калат да. Гусулду дароо алган болсо жакшы, эгерде албайм десе, жок дегенде даарат алып жатыш керек да. Бул дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнөн жатып албайт. Анткени баягы кичи тазаланып болсо дагы даарат алып жатканы жакшы. Ошондуктан мына ушул нерсени эстен чыгарбашыбыз керек. Андан кийин экинчи сүннөт, жатканда оң жак менен жатышыбыз керек. Башка хадистерде да келет, оң жатканда дагы алаканды ошо жаактын алдына, оң жаактын алдына коюп жатуу да. Муну дагы Ибн Кайым андан башка алымдар айткандай, ушу ден соолукка көп пайдалуу жактары бар экен, айрыкча жүрөккө жана башка жерлерге. Анан кийин ушундай кылып жатып, анан кийин уктаганда же ага чейин бир аз убакыттан кийин алмаштырып алса болот. Бирок негизги уктап баштаганда негизги адеп ошо оң каптал менен жатыш керек да. Бул сүннөт. Муну эстен чыгарбаш керек. Андан кийинкиси ошо хадисте келген айтылган зикир.
Буга окшогон көптөгөн зикирлер Курандын аяттарынан келген, Аллах субхана таала улуктайт турган сөздөр көп. Аны дагы учурунда келгенде иншалла кыскача кылып айтып беребиз. Бирок ошо бүгүнкү сабакка тиешелүүсү ошол жанагы дуа да. Ошону жаттап алып, анан башка зикирлерден кийин мына ушул зикирди айтсак жакшыраак. Кээ бир риваяттарда келген экен, бул риваятта акыркы сөзүң ушул болсун деп айткан экен. Кээ бир риваяттарда акыркы сөздөрүңдүн бири ушул болсун деп келген экен да. Ошондо кээ бир алдымдар эми башка зикирди биринчи айтсаң болот дегенде маанайда айтышкан экен. Кыскасы ушул уктап аткан убакытта ушул зикирди эстен чыгарбай айтыш керек. Көрүңүздөр, мына артыкчылыгы эгерде ким айткан болсо деп атат. Ошол түнү ким өтүп кетсе, ал фитранын үстүндө өлгөн болот деп атат да. Таза исламдын тавхиддин үстүндө өлүү. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка хадисте келгенде кимдин акыркы сөзү ла илаха иллаллах сөзү болгон болсо бейишке кирет деп атат да. Демек ошол адам ушул акыркы сөзүм ла илаха иллаллах болуп бейишке кирейин деген болсо, жана деги эле ошол бир жакшы бир амалды аткарып, ошонун натыйжасында бейишке кирем деп аракет кылган болсо, таза исламдын фитратын үстүндө өлөм деген болсо, мына ошого окшогон себептерди аткарыш керек да. Жөн эле койбош керек. Адам баласы күнүмдүк жашоого ушул зикирди киргизип аткарган аракет кылыш керек. Мына башталганда Аллахумма инни асламту вajhi илейк. Мунун мааниси о Алла Таала, мен өзүмдүн жүзүмдү, кээ бир риваяттарда Аллахумма инни асламту нафси илейк деп келген да. Мындайча айтканда жүзүмдү, өзүмдү сага тапшырдым деп атат. Сага баш ийдирдим, өкүмүңө моюн сундурдум деп атат да. Мен сага моюн сунам, баш ийемин деген сөз. Андан кийин ва фавватту амри илейк. Мына баардык ишимди сага тапшырдым сөз. Көрүңүзбү, мусулман баласы Аллах субхана тааланын жардамысыз эч качан жашылыкка жетпейт. Ошон үчүн мына жатаарда Аллах субхана таалага баардык ишин тапшырып атат. Фавватту амри илейк. Баардык ишин Аллах субхана тапшырып, Аллах таалага таянып атат да. Мындайча айтканда чыныгы тобокел кылып атат. Андан кийин айтып аlja'tu zahiri илейк. Alja'tu zahiri илейк деген мен баягы аркам менен жөлөндүм деген мааниде айтат да. Баягы адам баласы Навави рахималлах айткандай бир нерсеге таянып сөйүнгүсө аркасы менен жөлөнөт да. Ошондой эле адам баласы аркасы менен ушу Аллах субхана таалага аркасы менен бир нерсеге жөлөнгөн таянгандай Аллах таалага таянып, ушу мени сактай көр. Баардык тарабы менен сага жалдырап кайрылып атам, өзүмдү тапшырып атам деген сөз да. Мени жөн койбо, өзүңдүн сактооңо өзүңдүн көзөмөлүңдү ал деген сөз. Көрүңүздөрбү? Баардык ишин тапшырып атат. Ошону менен биргеликте Аллах субхана таалага таянып атат. Ушунун баарын эмне кылып атат? Мына өзүн тапшырып атат. Алла таалага нафсисин моюн сундуруп атат. Баардык ишин Аллах субхана тапшырып, неге? Рокбатан ва рахбатан илейк дейт. Ушул нерсенин баарын эмне үчүн кылып атат? Ошо сенден жакшылыгыңды, мээримиңди, бейишиңди үмүт кылып, жана азабыңан, тозогуңан коркуп деп атат да. Буга чейин сабактарда айтканбыз, адам баласынын, мусулман баласынын Аллах субхана таалага сыйынуусу ошо үмүт кылуу менен коркуунун ортосунда болуш керек. Экөөнү бирдей алып жүрүш керек. Адам баласы Аллах субхана таалага эмнеге сыйынат? Ошо жакшылыгынан, мээриминен үмүт кылып бейишке кирейин деп сыйынат. Жана ошондой эле тозогунан кутулайын, азабынан кутулайын деп Алла таалага сыйынып, Алла таала тыйып салган нерселерден алыс болот да. Мына көрүңүздөр, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтү ошондой. Ана буга чейин деле мына айтып кеткенбиз, мына аша чапкан кээ бир суфилер бар. Алар мындай кооз сөз сүйлөп, элди мындай деп айтат да, биз Алла таалага сыйынабыз, ага багынабыз, бирок анын бейишин, жакшылыгын үмүт кылбайбыз, тозогунан да коркпойбуз. Кыскасы сыйынсак болдук. Мына биз ушу чыныгы Алла тааланы улуктаган адам эмесе өздөрүн кур сөздөр менен мындайча айтканда алдашат да. Ана башка адамдарга дагы аябай кооз көрүнөт. Мына азыркыга чейин ушундай айтып жүргөн суфилер бар. Биз Кудай таалага сыйынабыз, бейишин үмүт кылбайбыз, тозогунан коркпойбуз депчи. Анткени мына биз даана Алла таала өзүнө гана багынып атабыз депчи. Бул чоң адашуу да. Мына Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ачык айкын сүннөтүнө каршы келет. Көрүңүздөр, мына Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сенден үмүт кылып, сенден коркуп ушул нерселерди аткарып атам деп айтып атканбыз, Алла тетерин айтат да. Керек болсо Аллах субхана таала Закария, Яхья пайгамбарлар жөнүндө айтканда, аларды мактап, "Ваядуунана рагаба ва рахаба" дейт. Алар бизге сыйынганда, дуа кылганда үмүт кылып жана коркуп сыйынышчу деп айтат да. Бул пайгамбарлардын адеп ахлагы, ошондой пайгамбарлардын жолу. Ким ошо пайгамбардын жолун карманам деген болсо, жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө эришим деген болсо, мына ушунда Аллах субхана таалага үмүт кылып, жакшылыгын, бейишин жана тозогунан коркуп сыйынат да. Анткени тозоктон коркуу, бейишин үмүт кылуу бул Алла тааланын өзүнө сыйынуу да. Алла таала ушул нерсеге буйруган үчүн биз ошого сыйынып атабыз. Анан жанагындай суфилердин адашуучу сөздөрүнөн
сак болушубуз керек. Анткени карапайым адамдарга ушундай сөздөр жакшы кооз көрүнө берет да. Бул дербиштикке алып барат. Анан бара жүрүп жана иттихадия хулулия деп коет. Ошо баардык нерсени Алла Таала эсептеп, көрүнгөндүн баары Алла Таала деп ушундай адашууга кафырлыктын туу чокусуна жеткендер болуп калган да. Кудай сактасын, ушундай жаман кафырлык ишке болгон. Ошондон халлач деген ушу немелер болгон, суфилердин башчыларынан. Ушунун себебинен өлгөн да. Ал өзүн баягы Кудай катары эсептеп, ошого теңеп калган да. Анан ошол нерсеси аныкталгандан кийин мусулмандык соттун негизинде, далил негизинде анан өлүм жазасына тартылган да жашоосунда. Бирок ошого карабастан азыр ошону мактап, жакшы адам болгон, туура эле иш кылган деп айтып жүргөндөр бар да, коргоп жүргөндөр суфилер. Ошондой айткан сөздөрдү. Кудай сактасын. Кенеде эле туура эмес түшүнүктөн ушунчалык чоң адашууга чейин алып барат. Андан кийин айтып атат: ла малжа ва ла манжа минка илля илейк. Анткени адам баласы Аллах субхана тааланын азабынан, жазасынан кутула албайт. Ла малжа ва ла манжа деген мааниси кутулуу, коргонуу, сактануу сенин өзүң менен гана болот. Сенин азабыңан, жазаңан кутулатырган эч бир жай, эч бир нерсе жок. Сенин азабыңан, сенин жазаңан сени менен гана корголойбуз деген сөз да. Көрдүңүздөрбү? Анткени адам баласы эч качан бул жер жүзүндө болобу, тиги дүйнөдө болобу Аллах субхана тааланын азабын, жазадан кутула албайт. Бир гана Аллах субхана тааланын мээримине алып, өзү гана сактаса, ошондо гана адам баласы кутулат. Антпесе адам баласынын кутула турган нерсеси жок да. Көрдүңүздөрбү? Маанисин канчалык адам баласы өзүн тапшырып, кутулуу, коргонуу бир гана Аллах субхана сенден болот. Сен өзүң гана, өзүңдүн жазаңан, өзүңдүн азабыңан, өзүңдүн ачууңан өзүң гана коргойсуң деп Аллах субхана таалага жалдарып атабыз да. Бул баягы таухидтин туу чокусу. Аманту би китабиллази анзалт. Жана сага ушул түшүргөн китебиңе ыйман келтирдим деп. Түшүргөн китеп дегенде бул жерде Куранды айтып атат, же болбосо жалпы Аллах субхана таала түшүргөн китептеринде. Ва набийкаллар зарсат, жана жиберген пайгамбарыңа. Демек бул жерде карасаңыздар, адам баласы жатып ушул зикирди айткан кезде баардык денесин, өзүн Аллах субхана тапшырып, мындайча айтканда таухид менен Алла таалага жалдырып атат. Көрдүңүздөрбү байкаганда? Таянган Алла таала, сыйынган Алла таала, үмүт кылган Алла таала, корккон Алла таала. Андан кийин ошол жана түшүргөн китебиңе ыйман келтирдим, жана жиберген пайгамбарыңа ыйман келтирдим деп Аллах субханатан өзүнө шарият талап кылган ыйманга мусулман баласы ыйман келип, анан ушул дуаны айтып атат. Албетте мына бул хадисте белгилүү болгондой 3 жанагы адепти үйрөндүк. Андан кийинки мына хадисте келген акыркы негизги маселелер жана башында айтып кеткендей, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ва набийкаллази арсалт дегенде жиберген пайгамбарыңа, набийиңе ыйман келтирдим деп айтып атат да. Анан бул жерден эмнени түшүнөбүз? Адам баласы шариятта кандайдыр бир дуа кылганда, же кандайдыр бир зикирди айтканда, сөзсүз түрдө ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кандай келсе, ошондой кылып айтыш керек да. Көрдүңүздөрбү? Тиги сахаба пайгамбарыбыздан ушул зикирди угуп туруп эле, анан ошол эле маанисин билдирген расул деген сөзгө өзгөрткөндө пайгамбар жок андай эмес. Мен сага кандай айтсам ошондой айтасың деди да. Болбосо расул дегендин мааниси наби дегенден жогору турат. Маанини камтыйт да. Наби дегенде андан жогорку даражаны да билдирет. Бирок бул дуа зикир болгондуктан ошо кандай келсе ошондой кылып айтыш керек да. Ошол эрежени жакшы түшүнүп алыш керек. Адам баласы Аллах субхана таалага сыйынып дуа кылганда же зикир кылганда, мисалы пайгамбарыбыздан келген дуалар бар да. Жана пайгамбарыбыз үйрөткөн зикирлер ошону кандай келсе ошондой кылып айтабыз да. Бир сөз менен келсе ошондой кылып, же болбосо 2-3 риваят менен келген болсо, бири-бирине каршы келбесе ошондой кылып айтыш керек да. Ошону жакшы билип алыш керек. Мунун аркасынан биз эмнеге жетебиз? Мунун аркасынан ошо пайгамбарыбызга сыйынганда, сүннөт зикир дуаларды айтканда, жана бидат динге кирип кеткен зикир дуалардан алыс болобуз да. Көрдүңөрбү? Каяктан айттык деп. Анткени мисалы дуа 2 түрдүү болуп атпайбы? Аллах субхана таалага биз өзүбүздүн муктаждыгыбызды айтып, сыйына берсек, тилей берсек болот. Бирок пайгамбарыбыздан келген зикирлерди айтаарда дал ошондой кылып айтышыбыз керек да. Ошондой кылып жаттап алып, маанисин түшүнүп алып, ошо айтып аткан убакта маанисин элеске алып туруп, анан Кудай Аллах субхана таалага жалдарышыбыз. Зикирлер да ошондой. Көрдүңүздөрбү? Мына ушуну билбегендер жана бидат зикирлерди, бидат дуаларды кылып аткан себеби ушу да. Эмне десең, бул деле Алла тааланы мактоо болуп атпайбы, мааниси жакшы болуп атпайбы деп, көрдүңөрбү? Ал ошол зикир менен же дуа менен ибадат кылууда пайгамбарыбызга баш ийүү деген нерсени унутуп калып атышат да. Көрдүңүздөрбү? Ошону жакшы эске тутуп алыш керек. Мына ошонун аркасында
момундай зикирди кылсаң болот, тигиндей зикирди кылсаң болот деп мисалы шариатта келген зикирлерди баарын топтоп туруп анан өздөрүнө ылайыктуу бир сүйлөм кылып алып туруп чыгарып алгандар бар. Мисалы пайгамбарга салават айтса болот десе, салаватты өзгөртүп кошумча сөздөр менен киргизип салават айтып жүргөндөр бар. Жана салаты нария деп угуп каласыңарбы? Нария деген салават бар да. Анын ичине ширк да камтылган анын ичинечи. Мына ошондой нерселерди айтып жүрөт. А эмнеге турсаң бул жөн эле салаватта, дуада, зикирде дейт да. Ооба зикир, бирок ошону пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөндөй кылып айт. Өзүң оюңан чыгарба деп жеткириш керек да. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн туура карманып, туура ибадат кылган болобуз. Мына бул хадис ачык далил болуп атат, көрдүңүздөрбү? Сахаба бир эле кичине сөздү өзгөрттү, пайгамбарыбыз жок андай кылып айтпа, мен айткандай кылып айт деп атат. Ошону түшүнсөк, анан зикир менен Аллах субхана таала сыйынуунун маанисин так түшүнөбүз. Зикирдеги бидат, сүннөт эмне экенин так түшүнөбүз да. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бир уйкунун бир адептеринен жатаарда аят ал курсини окуп жатуу да. Ошо Бухариде келет, адам баласы аят ал курсини окуп жаткан болсо, шайтандан коргоо болот, шайтан мындай жатка жолобойт да. Ал жерде мисалы бир эле окусаң жетиштүү. Анан кээ бир мисалы молдор айтып атпайбы, 111 жолу окуш керек деген, бул далил да. Адат санды чектесең 111 жолу окусаң, каяктан алдың 111 жолу окууну? Уйку жатаар алдында 111 жолу окуу деген бул өзү далилге муктаж да. Эгерде чын эле ошо айтып аткан адамдар ошо амал кыла турган болсо, 111 жолу окуш деген өтө кыйын десең муну. Анан жөн эле уккан, көргөн нерселерди айта берген туура эмес. Ооба адам баласы мен баягы жаткандан кийин жатууга байланыштуу зикирлерди айтып туруп, андан кийин мен кошумча эле Куран окуп Алла Таалага сыйынам деп, мисалы бир сүрөнү кайталап, ошонун ичиндеги аят ал курсини кайталай берсе, жөн эле Куран окуу максатында, ал башка нерсе да. Бирок да уйкунун адебине байланыштырып, анан момунча санда, момунча өлчөмдө окуш керек десең, анда ошого сөзсүз түрдө далил керек да. Ал жөн эле бул ибадат болуп атпайбы, жакшы иш болуп атпайбы, жаман ишин айтып атам деген жок. Анткени сүннөткө баш ийүү деген ошол да. Моюн сунуу. Адам баласы качан динди туура карманат? Аллах субхана таалага жана анын элчисине толук баш ийип, баардык өкүмдөрүн алымча кылып кемитпестен, кошумча кылып кошпостон, кандай келсе ошондой кылып кабыл кылса, мына ошону Алла Таалага анын элчисине баш ийди деп айтабыз да. Ар бир ишинде. Сүннөт болсун, парыз болсун, намаз, зикир, ибадаттын кандай түрү болсун, ушунун ар биринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай ибадат кылган экен, Алла Таала кандай сыйынган экен, ошондой карманайын деген болсо, мына ошо Аллах субхана тааланын элчисине баш ийген адам деп ушуну айтабыз да. Ошон үчүн башында айтып атпайбызбы? Аллахумма инни асламту важхи илейк, же нафси илейк деген мааниси ошо да. Алла Таала мен сага толук өзүмдү тапшырдым, сенин өкүмүңө баш ийдим деген. Мына ушундай нерсени айтып аткан адамдар тили менен эле айта бербеш керек да. Көп адамдар бар, тили менен эле айта берет, Алла Таала баш ийип атам, пайгамбарга баш ийип атам, сүннөт менен жашаш керек, бирок иш жүзүнө келгенде көп нерседе каршы чыгып коет да. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн ар бир амалын изилдеш керек да. Ошо кылып аткан ишим, айтып аткан зикирим, дуам, кылып аткан ибадаттарым сүннөткө төп келип атабы, каршы келген жокпу? Көп ибадат кылам деп тескерисинче жоготууга учураган жокмун деп ушуну ойлош керек да. Көрдүңүздөрбү? Мына ошондо гана туура динди, сүннөттү кармаган болуп эсептелет. Аллах субхана таала баарыбызды туура жолдон адаштырбай, сүннөттү бекем кармоочу мусулмандардан кылсын.